Кандайсыз, туган күнүңүз менен? Алтыным, өзүң келдиңби? Ой, баракетиң алайын. Гүлдү сүйүп, гүл менен чоңойгон Сахна ханышасын Кутман курагы менен уул кызы небере чөбөрөлөрү куттуктады. Алар ааламда эч нерсеге теңдессиз асыл энеси менен сыймыктанышаарын жана сүйөөрүн айтышат. Чтобы вы жили долго-долго и счастливо, чтобы у вас еще все получалось и было много-много денег. Рахмат болот. Бу мен азыр сабак берип атканда студенттерге да айтам, ушундай чебер актриса сахнада болсо мен бактылуу деп өзүмдү сезет элем. Анткени орусча айтып коет да, незаменимые бывают, но не бывает неповторимых. Бүгүн уже туугандардын баары айтып атат, казактан адистерибиз чалып атышат, жүзгө чыгыңыз деп, Нурлан Бажыкенов жана пост кылып атат, апаңыз жүзгө чыксын, бизге келип кетсин Казакстанга деп, анткени адистер кесиптештерибиздин баары сыйлайт. Азербайжандан да чалып атышат, Тажикстанда, сизди билгендердин баары да. Ошондуктан мен өзүмдү өтө бактылуу адам деп сезем. 60 жыл ар бир спектакльде зрительский симпатия. Зрительдер гүл беришчи. Аплодисментин айтпай эле коеюн, скандировали, они браво кричали. Мен ошону менен жашап келдим да. Дүйнөдөгү эң бактылуу адамдардын бири менмин. Жүрөгүм искусство деп соксо, жашоом ыр музыка менен өттү деп сүйүнөт лирика драмалык сопрано үндүн ээси. Биздин академический оперный театр, Молдовай атындагы театрда 60 жыл иштеген ишиме мен разымын. Кудай астында разымын. Ошолордун баардыгына коллективиме рахмат. Коллективиме. Ар кимиси дирижеру болобу, режиссеру болобу, же мени менен кошо партнерлору болобу, баардыгы тең ыйманы менен, ырыскысы менен мага жакшылык тилеп турушту. Коюлган спектакльдерди кыргыз элине арнап, чыгармачылыгымды бүт кыргыз элинин маданиятын өссө экен, ушуну көрүп жаштар өссө экен деп, ушундай тилек менен чыгар элем дайым. Аткаруучунун классикалык жана улуттук опералардагы эң мыкты аткарган негизги партиялары, репертуарындагы дүйнөлүк алып композиторлордун жана европалык классиктердин өчпөс романстары эч унутулгус. Анын аткаруусундагы 600гө чукул ария роман сырлары Кыргыз телерадио корпорациясынын алтын фондуна жазылып алынган. Токиодо өткөн вокалисттердин эл аралык сынагында Пучининин Чио-Чио-сан операсындагы мадам Баттерфляйдын партиясын мыкты аткаргандыгы үчүн атайын күмүш медаль менен сыйланган. Казакстандын алтын көпүрө сыйлыгынын Манас 1000 алтын медалынын ээси. Кыргыз музыкасын өнүктүрүү үчүн кыйла иштерди жасап, көптөгөн шакирттерди таптоодон талыкпайт. Тажрыйбалуу педагогду окуучулары терең сыйлайт. Биз кубанып атабыз, эжекебиздин туулган күнү кут болсун. Ал киши баягы карынын сөзүн капка сал дейт. Ушул консерваторияга мындайча айтканда күн алыста болобу, бир жумада 2 жолу болобу, келип өзүнүн жылуу сөзүн айтып, мугалимдерге, жаштарга, студенттерине укмуштуудай бир сонун акылдарын айтат да. Эжекебизди сүйөбүз, урматтайбыз, дайыма колубузга көтөрүп жүрөбүз. Кайрылгүл эже, туулган күнүңүз кут болсун, элиңиздин кутуп алып жүрө бериңиз. Алып талант СССРден, Кыргыз СССРнин эл артисти, даңк медалынын ээси. Анын таланты, тажрыйбасы, адамкерчилиги жалпыга үлгү. Кыял Шаршиева, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.